Берүүбүздү улантабыз. Жана бизге келген коногубуз бар. Эң алгачкы коногубуз бүгүн бизде Жаш Акын Бейне өнөр коомдук фонду тарабынан өткөрүлгөн 2015-жылы өткөрүлгөн эң мыкты жаш акын деген наамга татыган. Бүгүн бизде Умар Нусубалиев конокто. Умар, кутман тутаңыз менен. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Кандай жүрөсүз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы жүрөбүз. Баардыгы жакшы. Маанай жакшыбы? Баары сан. Кубанычтабыз. Бүгүн бизге кандай жакшы жаңылыштар менен келдиңиз? Эми жакшы жаңылыгым жакында алгачкы китебим жарык көрдү. Улуу тилегим. Улуу тилегим аттуу. 13 майда улуттук балдар жана өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунда ачылыш өттү. Анан ошол жаңылыгымды сиздер менен бөлүшөйүн деп келип калдым. Жакшы. Кубанычтабыз. Негизи азыркы күндө ушундай китеп эмес, кичинекей журнал чыгаруу деле аябай көп каражатты талап кылат да. Демирчилер болдубу? Ооба, демирчилер болду. Бул алгачкы китебимдин экинчи жолку басылышы. Биринчи жолку басылышы былтыр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясы тарабынан атайын комиссия түзүлүп, дебют деген конкурс болгон. Ошого китеби чыга элек жаш талапкерлердин арасынан тандоо болгон болчу. Анан ошол тандоонун арасынан төртөөбүздү тандап алып чыгарган болчу ыр жыйнак. Анан аны мектептерге таратат да, өзүбүзгө берилбейт. Анан бул ошол эле китептин экинчи басылышы демирчилер тарабынан чыгарылды. Эл аралык кыргыздар ассоциациясынын президенти Миңбаев Нурмухаммед Бакирдинович жана жекешкер Мырзабек Асановдун колдоосу менен ишке ашты. Жарыкка чыкты. Жана ошондой эле кечени өткөрүүдө дагы ошол улуттук балдар жана өспүрүмдөрдүн Сейтек борбору көмөк көрсөттү. Ошолордун жардамы менен жарыкка чыкты бул китеп. Китеп сатыкка чыкты. Жаңыдан сатыкка чыкты китеп. Кайсыл жерлерден тапса болот? Ооба. Китепти Нуска китеп борборунан жана Кыргыз китеп борборунан азыр Аянтта сатылып жатат. Аянтта. Жана Арабаев университетинен Ичинде бары китепкана. Ошол жактан тапса болот же өзүмдөн алса болот. Жакшы экен. Айтыңызчы. Сизге баягы көп эле акындар айтат го, кокусунан ырлар келет, ошондо жазабыз депчи. Сизге эле ошондойбу? Ар кандай болот, кээде кокусунан келип калат. Кээде маршруткада, кээде троллейбуста, кээде ойлонуп отурганда, кээде ыйлап отурганда дегендей бир убакта айтыш кыйын, ар кандай убакта болот. Эң биринчи чыгармаңыз кимдин урматына жазылды эле, эмне жөнүндө болгон, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Канча жашыңызда жаздыңыз эле эң биринчи? Эң биринчи чыгармам так эсимде жок, бирок 10 жашымда болсо керек. Ошондо алгачкы илхам деп коебуз, эргүү деп коебузбу, келген. Ошондо буга чейин эч бир акындар айтпаган, жазбаган бир нерсени жазып салгандай болуп, жанагы кинолордо бар го, бакшылармы, ошондой жиндейт го. Ошондой бир абалда болуп бир ыр жазгам да. Анан эмне деп аталчу эле? Анын аталышы так эсимде жок, бирок мындай мааниси эсимде бар. Эмне жөнүндө эле? Эгер мен кожомкулдай күчтүү болсом, шүмшүктөрдү сабамакмын деген ыр болчу да. Баланын ой талада деген ошол да. Эми ошол жакшы тилек ал деле. Умар, мынакей көптөгөн сынактарга да катышып келатасыз, угуп дагы жүрөбүз. Былтыр дагы баягы Таттыбек Турсунбаеванын элесине арналган бир кечеде өзүңүздүн чыгармаларыңызды жазып, жакшы бир байгелерге ээ болгонсуз. Ошондой бир сынактарда дагы кандай ийгиликтерди багындырып келатасыз? Ошол сиз айткан Таттыбек кыргыз поэзиясында аттуу фестивалдын гран-присинин ээси болгом былтыр. Анан ошол эле 2015-жылы Жолон Мамытовго арналган ырлар боюнча республикалык конкурстун жеңүүчүсү болдум. Анан 2015-жыл ичинде жазылган ырлар боюнча жарыяланган Бейне өнөр коомдук фонду өткөргөн сөз зергери сынагында 2015-жылдын мыкты жаш акыны деп табылдым. Жана атылдык ырлар боюнча номинациянын жеңүүчүсү болдум. Жакшы, өзүңүзгө жаккан бир чыгармаңыздан эки куплет сураналы, мындай көркөм окуп берсеңиз. Поэзия деген бул сонунда. Рахмат. Биз укканды жакшы көрөбүз дейбиз. Мен 2 саптан турган ырлардан окуп берейин. 2 саптан турган. Келиңиз. Тар кепеде жашайт бирөө кең үйдөй. Тар дүйнөдө жашайт бирөө кeenийдей.
Пилдер коркуп жүгүнгөнсүп чымынга, пул деп жортуп жүгүрөбүз тыйынга. Жасалмакын жаратса жансыз жамак, жасалгансыйт боткодой даамсыз тамак. Эки аракеч эки аракка эрдемсип, ичип жатат эне сүтүн эмгенсип. Машын алдым эле деп мардайгандын, мурдагыдай үйүнө барбай калдым. Ак үй жакта катар-катар жиптер көп, ай ичинде адам окшош иттер көп. Калп жазылган долбоор көп, калп бакырган чоңдор көп. Аял көп акча тап деп ызылдаган, күйөө көп акча таппай тызылдаган. Түз жолдорду көрө албай түз жолдорду, түз эмес дейт ким бирөө бүт жолдорду. Музга окшогон жан көрөсүң турмуштан, тузга окшогон бал көрөсүң турмуштан. Көөдөндү тынбай ургулап, кыйкыра берет курдымак. Эптеп эки сөз жазып, акын болуп кеткен көп, эркек туруп ажылдап, катын болуп кеткен көп. Көрбөдүк деп көзү көргөн чындыкты, көп пенделер жасап жүрөт кылмышты. Ойдогусун кыла албай ич күйгөнбү, сөгүп жүрөт ким бирөө бүт дүйнөңдү. Эч табылбай, эч көрүнбөй акыйкат, эки көздү дагы канча акыйтат. Азамат, азыркы доордун бир көйгөйлөрүн сүрөттөптүрсүз, Азамат. Жакшы, чыгармачылыктан сырткары дагы сизге эмнелер эргүү тартуулайт? Акындыктан сырткары деген. Эми жашоодо эргүү тартуулаачу нерсе аябай көп. Мен мисалы өзүм музыкага аябай жакынмын. Өзүм кичине комузда кыңгыратып ырдап коем, домбура чертип коем дегендей. Андан башка мисалы кооз табият, мисалы жоксо жакшы аба ырайы, кыскасы көп эргүү тартуулаачу нерселер жашоодо. Жашоонун өзү эргүү тартуулаачу нерсе го деп ойлойм. Ооба. Кайсы бир кесипти тандасаңыз керек мындан тышкары, чыгармачылыктан тышкары, акындыктан тышкары? Ооба. Учурда мен Улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студияда студентмин. Кайсыл бөлүмүндө? Төкмө акындык өнөр боюнча. Сизди төкмө акын катарында көрөт экенбиз да буюрса. Келечекте да. Буюрса, жакшы, анан ал жакты бүтүп консерваторияга барасыз. Жакшы. Тандооңуздан эч качан өкүнбөңүз. Баягы сиз тандаган нерселер сиздин келечегиңизди аныктайт экен. Андыктан ар дайым жакшы нерселерди тандаңыз. Анан кыргыз жигити болгондон кийин жылкыны жакшы көрөсүзбү? Албетте. Кандай түрүн жакшы көрөсүз? Бардык түрүн. Бардык түрүн. Сиздин өзүңүздүн атыңыз бар. Бул кээ бирде ушундай болот го, баягы чоң атамдын атын жакшы көрөм, ушул атын жакшы көрөм деп башка жаныбарлардан өзгөчө бир жакшы көргөн. Жоксо кичинекей кезиңизде эске калтырып койгон бир аттарды дагы. Менин кичинекей чагымда таятамдардын бир гүлүк аты бар болчу. Ошол ат жакчы, азыр ал ат жок. Анан өзүм да шаарда жүрөм, азырынча ат жок. Бул суроону бекерден берген жокмун. Алдыда сиз менен чогуу ушундай бир дүйнө жүзүндөгү таза кандуу деп эсептелген жылкылардын 5тиги бар. Ошону сиз менен чогуу көрөлү. Ал эми сизге келип ушундай таң эрте жакшы ырларыңыз менен бөлүшүп, сырларыңыз менен бөлүшүп, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык эргүүлөр ар дайым болуп турсун. Ийгилик каалайбыз сизге, рахмат. Жылкылардын 5тиги.